саламатсыздарбы? Кутмантаңыздар менен. Өтө кубанычтамын бүгүн сиздер менен жолугушуп жатканыма. Буюрса, мынакей Кудайымдын дагы бир сонун бактылуу күндөрү таң атты. Кутмантаң Гүлпай эже, Гүлнар эже, кутмантаңыз менен. Саламатсыздарбы? Ласакаткан эже. Баарыңыздар жакшы жатып жай турдуңуздарбы? Сейби эже, кутмантаң. Сирен эже, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга ысык салам. Бүгүнкү дагы бир сонун күндүн жаңы саламы. Жакшы жаттыңыздарбы? Жакшы салып турдуңуздарбы? Сиздер менен бир эфирде болуп атканыма өтө кубанычтамын. Кутмантаң Адина Султановна, Жалал Абадка ысык салам баарыңыздарга. Менин үнүм жакшы болуп жатабы сиздерге? Эгерде жакшы болуп жаткан болсо, плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Кутмантаң. Интернет жакшы иштеп атабы? Кутмантаң Тамара эже, эң сонун кайтарым байланышка чыгып бергениңиздер үчүн өтө чоң ыраазычылык билдирем. Асел, Кутмантаң, Гүлнар эже, Адина Султановна, кутмантаңыздар менен бүгүн дагы бир сонун тема болмокчу. Мен кечээкү тапшырмалар жөнүндө дагы билгим келип атат. Кечээкү каалоо тилектериңиздердин баарына чоң ыраазычылык билдирем. Өтө мындай сүйүнүчүм көккө учуп кеткендей эле болду окшойт. Баарыңыздардын каалоо тилектериңиздердин баарын ыраазычылык менен кабыл алдым. Баарыңыздар кутмантаң Гүлзалипа эже. Баарыңыздар тең өзүңүздөрдүн ар бир күнүңүздөргө арнап жаздыңыздар. Мисалы бүгүнкүгө сиздер кечээ күнү кечинде план, режим дня деп койсок деле болот. Мындайча айтканда, ошол күндүн расписаниясын, эмне жумуштарды аткарасыздар. Мисалы мен сиздерге айттым эле да, үй бүлөңүздөргө, балдарыңыздарга бөлүнгөн убакты да ошонун ичинде болсун. Жолдошуңуздар болсо, жолдошуңуздарга, балким ата-энеңиздер болсо, ата-энеңиздерге, жакын адамыңыздарга, же болбосо өзүңүздүн ошол күнүңүздү пландаштырдыңыздарбы кечээ күнү? Бүгүнкү күнгөчү ар бир күнү пландаштырып жашасак, биздин жашообуз жакшылыкка бурулат да. Бул өзүбүз үчүн эле керек. Өзгөчө баардык жумуштардын баардык өзүбүздүн ишибизде дагы эгерде ийгиликтүү болом десеңиз, сөзсүз түрдө ошол планды толугу менен жазып чыгыш керек да. Ар бир күндүн өзүнүн планы болуш керек. Же болбосо мындай расписаниясы болуш керек да. Жөнөкөй тил менен айтканда, ушул расписание сөзсүз түрдө ар бир адамга керек да. Эмне жумуштар кылынбай калды, кечинде анализдесе болот ошону. Эмне жумушту, кайсы жумушту аткарбай калдым, кайсы жумушту аткардым, кайсыл аткара турган ишимди аткарганга убактым жетпей калды. Ошонун баарын сезесиздер да. Анан өтө керектүү, бул кереги жок деген жумуштарды дагы бөлүштүрүп, делегировать этип бирөөлөргө, жакын адамдарыңыздарга бөлүштүрсөңүздөр болот дегем. Эгерде ошонун баарын аткарган болсоңуздар, анда ал күнүңүздөрдүн планы даяр болсо, сиздин жашооңуздун дагы жеңилдешин байкайсыз да. Эгерде буга чейин план түзүп жашоо, же болбосо ошол күндүн расписаниясын түзбөгөн болсоңуз, эмнетен баштап ошону көнүмүш адатка киргизиш керек да. Бул жашооңуздун эле жакшы жака болушуна, план менен иштегенден расписаниясын туура колдонгонго аябай жакшы жардам берет да. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз бул учурда болуу. Учурда болуу. Мисалы, биз бул жашоого келгенде ар ким ар кандай жашоодо жашайт да. Мисалы, биз байкайсыңарбы, жашообузда эле биз мурдагы жашообузду эстей беребиз да. Бирок мындай ач
ачып көрсөңүздөр, мындай элестетип алдыңыздарга келтирип көрсөңүздөр, сиздердин мындай эсте каларлык күндөрүңүздөрдү мисалы айта бересиңер да, кызыктуу жагып, ошону эстеп, аябай сүйүнүп айтып бересиңер. Бул курчап турган өзүңөрдүн жакын адамдарыңарга, мисалы балдарыңарга эстеп, аябай сонун күндөрүңөрдү айтып бересиңер. Башка күндөрдү байкасаңар, кээ бир күндөрүңөр такыр эсиңерге келбейт да. Болгону бир ушундай кубанычтуу күндөр же болбосо кайгылуу күндөр эле эсте калып калат да. Эмне үчүн ошондой? Себеби биз ошол моментте эмоция менен ошол убакытты кармап калганбыз да. Мисалы, эгерде башка мамлекетке барып эс алып келген болсо, ошол мээсте калып калат. Ошол биздин жүрөгүбүздө калып калат да, же болбосо подсознаниябызда ошол моменттеги, ошол убакыттагы сезимдер калып калат да. Анан же болбосо мен кайгылуу күндөр жашоодо болот экен, муну айтпай койбосо да болбойт. Жакын адамыңыздан ажыраган учурда деле, же болбосо жакын тууганыңызданбы, же белгилүү булар да эсиңиздерде калып калат да. Анткени ошол убактарда сиздердин жүрөгүңүздөрдө мындай эмоциональный состояние деп коет го, кандайдыр бир ички сезимдердин бир мындай өзгөрүүлөрү байкалганда, ошондуктан сизде эмне болот, ички дүйнөңүздө, жүрөгүңүздө ошол сезимдер калып калат. Ошол моменттер, ошол убакыттар калып калат да, аны унута албай коесуз да. Анткени ошол убакта сиз жүрөгүңүз менен ошол эмоциялар сизде баягы козголуп ойногондо ошолор эсте калып калат экен да. Анан көпчүлүк адамдарда ошону гана эстейсиңер да. Ошол мындай, эгерде сиздердин жашооңуздарда ошол пландаштырылбаган жашооду унутулуп калган, же болбосо окшош күндөр такыр эсиңерге келбейт. Себеби буларды мындай эмоционалдык абалда сиздер аны кабыл алган эмессиңер. Жөнөкөй эле көнүп калган күндөрдө өтүп кеткен да. Анан байкайсыздарбы, жакындарыңар, туугандарыңар менен сүйлөшүп отурганда, же болбосо досторуңар менен сүйлөшүп отурганда эле, кээде өзүңөрдө делечи, башка эле адамдарда эмес, именно өзүңөрдө көп нерселер эсиңерге келе берет. Мисалы, качанкы өтүп кеткен жаман кыйынчылыктарыңарды эстей бересиңер да. Мен ушинтип кыйналдым эле, мага эч ким жардам бербей койгон, канча жыл жашадым, мынтип жашадым, монтип балдарымды бактым, монтип акча табам деп аракет кылдым, ушундай кыйын жашоолор ушинтип өтүп кетти, менин жашоом карачы баягы деле мынтип койсом болбойт беле дегенчи. Мисалы, өзгөчө Советтер Союзунда жашагандар ушинте берет да. Менде деле ушундай нерсе болгон. Мисалы, 90-жылдары, Союз таркан кездерде, 89-жылдары, 90-жылдары баарына тең жанагындай суда бере баштаганда, суда деген акчалай кредит сыяктуу да, кредит азыркы эме менен айтканда кредит. Ошондой кезде чоң суммадагы акчаларды элдерге жардам катары бөлүп берген. Бөлүп, ошол атайын өкмөттөн жардам катары берилген. Ошол эмени эч кандай проценти жок төлөп бермек да. Мисалы, аны 50 жыл, 30 жыл, 40 жылга бөлүп туруп төлөп берсе болот болчу да. Мисалы, эң эле азы 20 миңден алышкан, эң көбү 200 миңден алышкан. Ал кезде рубль болчу. Анан кийин биздин жашаган үйүбүз кичинекей 3 комнаталуу болчу, мындай кирпичтен салынган, бирок мындай тыпырайган, башка адамдар үчүн аябай жакшынакай көрүнчү экен, бирок бизге деле мындай аккуратный эле салынган үй эле. Бирок эмнегедир биз өзүбүзчө отуруп алып эле ушул үйүбүз кичинекей деп эле, мындай өзүмдүн ичимде үйүбүз кичинекей, чоңойтсок болот эле деп эле ушинте берчимин да. Анан как раз ошол суда бөлүнгөн убакта, кичинекей балдарыбыз бар, бөлүнгөн убакта 20 миң алабыз деп ошо бөлүп беришти, өкмөттөн бөлүндү. Бирок биз ошонун 3 миң рубльин эле алып, калганын кайра отказ кылып өткөрүп салганбыз да. Анан кийин кошуналары, биздин тегерек четтеги жашагандар, же болбосо тааныштар бүт баары 200 миңге чейин алса, мен ойлоп коркком да. Кантип алып атышат, 200 миң дегенде качан төлөп берет?
ошол кезде айлык элестетиңиздер 100 рубль болчу да. 100 рубль, 120 рубль, 80 рубль, 90 рубль деген ушундай эле кичинекей суммада акча болчу. Ал тамак ашка, жашоого минимумга жеткенге жетчү эмес да, мисалы жетпейт. Азыркыдай эле сыяктуу мындай жашоо минимумга жетчү эмес да. Ошондуктан мындай сарсанаа болосуң да. Анан көрсөңүздөр мына ошону эстегем да, мисалы 20 000 алсам 50 жашка чейин төлөйт экенбиз. 20 000 алсак деп коркуп кетип, келечекте эле те боло элек нерсеге эле сарсанаа болуп, биз деген кайра ошол акчадан отказ кылганбыз да. Көбүсү алган эмеспиз. Көпчүлүгү коркпой эле 200 000 алышкан. Кээ бирлер баягы бизнес баштайбыз деп Советтер Союз тараганда эмне кыларын билишпей, ошол бизнес кылабыз деп ары бери чуркашып, кээ бирлер бир алып сатып ушундай иштерди кылып башташкан. Кээ бирлер үй салышкан, кээ бирлер ушундай алышканда, биз болсо 20 000 бир чоң үйдүн акчасы эле да, бир чоң үйдү салып кое тургандай акча болчу да. Биз ошону отказ кылып 3 000 эле алып, ошону гана керектүү үйгө керектүү, мисалы баня салып, бир кичине ушундай нерселерди салып, ошону эле коротконбуз да, 3 000 эле. Анан кийин элдин баары ушинтип үйлөрүн бүтүрүп, чоң үйлөр салып алышып, же болбосо ушундай бизнестерди эмнеге алган жокпуз. Ошол акчадан алсак дагы биздин үйүбүз деле чоң үй болуп жаңы салынып бүтүп калмак экен. Анан ошондон кийин Союз тарап кетип, акчалардын баары тең мындай баркы жок болуп калган, кагаз акчанын баркы жок болуп калганда 1000 рубль биздин сом менен ошондо 5 эле сом болуп калган да. Элестетиңиздер, айлык болгон 20 эле сом болуп калган, сом рубльга караганда ушунчалык мындай баркы жок болуп калганда, аябай бир тыйын эле болуп калганда, биз ошондо 50 эле сом төгүп койгонбуз. 3000 рубль үчүн 50 эле сом. Анан өкүнө баштагам да. Канча эмен чоң үйдү бүтүрүп алып отурмак экенбиз, эмнеге алган жокпуз, карачы рубльдин баркы жок болуп калды деп кейипчи мисалы. Анан колдонуп алгандар деле кээ бирлери колдонгондор, туура колдонгондор, финансовый грамотность жок адамдардын баары эле ошол акча мындай жок болуп кеткен да. Мына көрдүңүздөрбү, анан мен ошентип анан кейип ойлонуп, эмнеге алган жокпуз, карачы болгон эле тыйын турбайбы, 50 жылда эле төлөмөк эмес экенбиз, бир эле жылда ошонун болгону 20 000ге 1000 эле сом төкмөк экенбиз. 1000 деле эмес, аз эле болчу да. 1800 эле сом төлөмөкбүз, ашып кетсе 1000 сом кетмек экен деп эле ушинтип ойлонуп эле мурунку жашоодогу өтүп кеткен нерсеге кейи берип, көп жылга чейин кейип жүрдүк да. Анан ал үйүбүз деле бүттү, ага чейин деле ошо тапкан акчаларыбызга салынып чоңойтуп салып алдык. Бирок ошонун баарын тең байкасаңыздар, бул өткөн эле жашоону эстеп эле, ошону эле ойлоп эле, ошону колдонуп калбай деп эле ушинтип эле жашоосу өтө берет экен да, билинбей элечи. Мынтип өкүнгөндөр канча. Андан кийинки жашоодо деле эртеңки күндү ойлой беребиз да. Эртең келечекте эмне болот? Кандай жашоо болот? Жумушум кандай болот? Акчабыз кандай болот? Ушинтип эле айлыктан айлыкка отуруп эле жүрө беребизби? Бул жумушту кылып мындай жакшы акча таап эле ушинтип эле көпчүлүк адамдар ошо келечекте жашоосунан коркуп, же болбосо өтүп кеткен жашоосунан коркуп эле эмне эле эстеп эле кейип кетип жашай берет экенбиз да. Канча адам ошентип күнүмдүк жашоосун өткөрүп коюп атат да. Бул негизи биз азыркы жашообузду барктабайт экенбиз да. Көпчүлүк адамдар, өзүңүздөр байкасаңыздар, көпчүлүгүбүз ошол азыркы жашообузду барктабайт экенбиз. Биз ошол мурунку жашоону эстеп, же болбосо келечекте боло элек нерсеге эле кейип кетип жашай берет экенбиз да. Эң негизгиси адамда ар бир мүнөтүбүздү, ар бир жашообуздун секундтарын, ар бир күнүбүздү барктап жашашыбыз керек экен да. Чынында ошондой. Эми байкасаңыздар, бул өткөнгө өкүнүп жашаган, же болбосо келечектен коркуп жашаган бул учурдагы жашоо болбойт экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сиздер азыркы мүнөттөн башташыңыздар керек да. Негизи ар бир адамга жашоо бир эле жолу келет.
5 жолу жашоо, 5 жолу өлүп 5 жолу тирилбейбиз. Чындыгында бир эле жолу бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө бир эле жолу келебиз, бир эле жолу жашайбыз. Ошондуктан биз бул жашоону өкүнүп калбагандай, сүйүнүп, кубанып, бактылуу жашоодо жашашыбыз керек экен. Бул мен үчүн аябай сонун нерсе. Ошондуктан ар бириңиздерге айтат элем да, адамдардын көбү деген ошол жашоосун эле эмес, өзүн да жактырышпайт да. Мен көзүм кыйшык экен, менин оозум не то, же менин бетим түзүлүшү мындай экен, чачым мынтип саксайып айланайын, көзгүдөн өзүн карап туруп, ой жактырбай эле, бутум кыйшык болуп атат, анан башым чоң экен, анан колум узун экен, же болбосо боюм эмне мындай кичинекей, же боюм эмне узун, же аябай тарын чакмын деп эле өзүнө нааразы болуп, өзүнүн даже телосун да кабыл албаган болобуз да. Бирок бул эң туура эмес да. Негизи Алла Таалам өзү жаратып берген. Баарыңыздар татынакайсыздар. Эгерде күлүп, жайнап, өзүңүздөрдү жакшынакай көрүнүшкө алып келсеңиз, сизден өткөн сулуу адам жок да. Өзүңүздүн телоңузга, өзүңүздүн көзүңүзгө, өзүңүздү карап аткан жүзүңүзгө, баардыгына тең сиз эмне болушуңуз керек? Ыраазы болушуңуз керек. Ооба, кайнатам албай койгон, кантип төлөйбүз деп. Ошентип көпчүлүк адамдар коркуп, келечектеги боло элек жашоонун коркушкан, бизге окшоп чын эле коркуп жашашкан да. Азыр деле балким сиздерде эгерде ошондой жашоодо ойлор болсо, өткөндөгү качанкы өтүп кеткен окуяларды эстеп, өткөндө болуп кеткен кандайдыр бир жаман нерселерди эстей берип эле жүрөңөр. Мага мындай кекчилик жайыбыз бар эмеспи? Ай, тигил мага муну кылып койгон. Мен ошон үчүн аны менен сүйлөшпөйм, аны менен катышпайм. Ал мага кереги жок. Ал мени ушактап койгон, ал мени жамандап салган. Бул болбогон нерселер да. Бул болбогон нерселер. Биздин жашообузда керектүү жашообузду артка тартып турган нерселер экен да. Булардын баарынан арылышыбыз керек. Бирок кантип арылсак болот? Ушул эле жашап аткан азыркы мүнөттөрүбүздү кантип барктап баалап алабыз? Колубузду, денебизди, өзүбүздү кантип барктап алабыз? Биринчи көзүңүздү жууп, бул биринчи практика. Көзүңүздү жууп алып, денеңизди кармалап көрүңүз. Колуңуз бар, колдоруңуз, буттарыңыз, денеңиз, башыңыз, көзүңүз, шүгүр, баардыгы бар. Алла Таала баардыгын жаратып берген. Болгону кандай жаралса, ошондой кабыл алыңыз. Бүт кыймылдатып да көрүңүз. Буттарыңызды, колдоруңузду, денеңизди бүт мына Кудайыма шүгүр, 1000 мертебе шүгүр. Экинчиден, жашооңузду байкаңыз. Сиз азыр жашап атасыз, ичкен тамагыңыз бар. Бүт кайсыл жерде үйүңүз бар, үйүңүз жокпу, бирок бул жашоодо сиз жашап атасыз. Ошол жашап аткан үйдө өзүңүздү, же болбосо өзүңүздү эле негизи эле изобилие абалына келтириңиз да. Менин көбүрлөр айта беришет да, мени урушат, мени жактырбайт, мени түшүнүшпөйт, мен ушундай жакшымын, бирок баары билишпейт деп эле башкаларга таарынып, же ошо башкаларга жини келип эле ушинтип эле ызаланып, өзүнүн ошол болуп аткан, ошол учурдагы жашоосун байкаган канча күндөрдү өткөрүп жиберебиз да. Негизи буга сизди курчап турган адамдар күнөөлүү эмес. Сизди карап турган адамдар күнөөлүү эмес. Буга адамдар көбүнчө айтат да, баары мага каршы, баары мени жек көрүшөт. Жиним келгенде ушинтип эме кылып койсом, аябай жек көрүшүп, мага ушундай баары эле каршы. Негизи сиз каршы эмессиз. Сиз ааламга, ошол сизди курчап турган дүйнөгө каршы болуп атасыз да. Анткени сиздин өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүздөн, же болбосо өзүңүздүн абалыңыздан ошол нерселерди курчап турган адамдарга көрсөтүп атасыз да. Ошондуктан бул нерселерден арылыш керек. Биз бул жашоодо негизи сизге аябай тоскоолдук кылат да. Тоскоолдук жаратат. Негизи сиз кандай жашоодо жашайсыз, ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда буга сиз гана ээсиз. Сиз хозяйкасыз да. Мындайча айтканда, буга эч ким эч качан тоскоолдук кылбайт. Изобилие качан келет? Изобилияны түшүнөсүздөр, бул деген баардык нерсе бар жашоо.
Мен муну мисал кылып айткым келет. Биз Египетке барганда ушу изобилияны ошондо сездим да. Мен ага чейин изобилия бар десе мындай түшүнчү эмесмин. Тамак ичкен тамагыбыздын бар, тамак аш жеген кийимибиз бар, баскан турганга бутубуз бар, колубуз бар, кармалап бар сезгенге, денебиз бар дегендей. Египетке барганда баардыгы бар экен да. Эртең мененки саат 7-ден, эми биз просто отельде жатканда, эртең мененки саат 7-ден түнкү саат 11-ге чейин тамак аштын түрү жайнап турат. Барасың, завтрак деп коет, эртең мененки саат 7-ден баштап саат 11-ге чейин завтрактар жайнаган турат да, бүт бар. Салаты да бар, май да бар, бүт. Салаттын түрү, майдын түрү, тамактын түрү, кургагы, суюгу, кашасы, кашанын түрлөрү, сүттөр, эми айтпагыла, бүт бар экен да. Ошол изобилие эмне экенин ошондо түшүндүм. Сөй көрсө, биз жаныбызда турган чайыбызды, тамагыбызды сезбейт экенбиз. Эгерде сиз деле столду жайнатып коюп, тигинден салып жеп, мунун салып жеп, каалагандай жесеңиз, мына ошондо сезесиз да, изобилие эмне экенин. Баардыгы бар болгону гана ошону биз сезе албай атабыз да. Ошол жашоодо ар бир мүнөтүңүздү барктасаңыз, чындыгында жашооңуз эң сонун болот. Кээде адамдар ошо нааразы болгондо баардыгы бар экенин сезиш керек да. Изобилие абалга өзүңүздү келтириңиз, жайнатып коюп, мисалы, тамак аш болсо, кийим болсо, кийимдериңиздин баарын илип чыгыңыз, мынтип караңыз. Тоюңуз да, көзүңүздү, жүрөгүңүздү тойгузуңуз ошол изобилие абалга келиңиз. Экинчи негизги нерсе, мисалы, эгерде сизди мактабайт, бирөө эметпейт десеңиз, анда сиз башка адамга мактоо бериңиз, балдарыңызга, тууганыңызга же досуңузга, кошунаңызга мактаңыз. Аябай мактасаңыз, аныңыз учуп кетет ал адам. Учуп кетет дегенде ушунчалык сүйүнүп, кубанып, эмне кыларын билбей калат да. Кубанычка толгон адам сизге ыраазычылыгын билдирет, жакшы ыраазымын, рахмат. Ички дүйнөсүнөн сизге ушунчалык сонун бир энергетиканы тартуулайт да. Менин үнүм сиздерге жакшы эле болуп жатабы? Ошол изобилие абалында сиз баарына ыраазы болгон абалда башка бирөөнү мактай берсеңиз, же болбосо мээрим берип, кандайдыр бир сонун ыраазычылыктарды билдирип, ушинтип турсаңыз, рахмат, Закатхан эже, чоң ыраазычылык билдирем. Гүлнар эже, чоң рахмат. Ошол убакта сиздин көкүрөгүңүз мындай бирөөнү мактап атканда, бирөөгө каалоолоруңузду айтып атканда, бир кандайдыр бир жүрөгүңүздө бир жылуулук сезимдер пайда болот да. Мына ошол сезимдер бул сизде өзүңүздө аябай ал ыраазы болсо, сиз да ыраазы боло бересиз да. Мына ошол ыраазычылык сезимдер. Рахмат сиздерге кайтадан байланышка чыгып бергениңиздер үчүн. Мына ушундай сезимдерге абалга келиңиз да. Үчүнчүдөн, эгерде биз башкаларга эгер бир нерсе жок экенин билип калсаңыз, анда мисалы балким кандайдыр бир нерсе жок менде деп эметсеңиз, ошол башка бирөөгө мактоону бериңиз, же болбосо ыраазычылык бериңиз, же болбосо кыйналып атканда адамдарга жардам. Сопчулук иш азыр ар бирибизде кылабыз, туурабы? Баарыңыздар кыласыздар. Ыраазычылык билдиресиз, жылап сыйпайсыз, сөзсүз эле акчаларында эмес. Мээрим бериңиз, мээрим жетпейт мага десеңиз, башка бирөөгө мээрим бериңиз. Мында ошондон рахат аласыз да. Рахат аласыз. Анан негизи ар бир адам ошол момент менен жашаш керек да, ошол учур менен. Ошол учурду, ушунун баарын эгерде сизде ошондой бир жиңиңиз келип кыжырданып аткан болсоңуз, күлүп жайнап башка адамга эч качан мындай жаман айтпай, күлүп жайнап ыраазычылык билдирип ушинтсеңиз, кадимгидей жүрөк жүйүп кыжырдаганыңыз каяка жок болуп кеткенин сезбей каласыз да. Анан негизи биздин эгобуз аябай чоң да, ар бирибизде бар эго. Ой, мен эмне деп айтат азыр, мынтип айтып койсом, мен бул деген мага кошумат кылып калыптыр деп айтат деп өзүбүздү сактай беребиз да. Өзүбүздө ар бир адамда эго бар.
ошону менен сактай беребиз. Өзүбүздү эч качан бир мындай аппак куудай эле элестете беребиз да. Чындыгында адамдар аппак куудай эле, жакшынакай эле болгону гана биздин ички эгобуз ошо түртүп турат да. Бирдеңени айтаарда андан да кой айтпайлы кой, ой кой мынтпейли кой деп ар жакка түртүп турат. Биздин эгобуз ошентип басылып турат, тиги көрүнүп турат да, өзүбүзгө сезилип турат. Вот ошол эгобуз дайыма бизди сактай берет да, ошондуктан мындай тартынабыз. А так эч качан биз мээримди баарына бере алабыз, мээримди же болбосо каалоо тилекти баарына айта алабыз, жакшылыкты баарына каалай алабыз, соопчулук иштерди баарыбыз тең кыла алабыз да. Анан өзүңүздү эч качан сактабаңыз. Ошондой сезим пайда болгон болсо, ошол сезимдер менен күрөшүш керек да. Күрөшкөндө эми урушуп талашып күрөшүш эмес, сиздин ички сезимиңизди ачканга баардык адамдар үчүн даяр болуңуз да. Сизге негизи бир четинен аябай кыйын сезилет бул. Мен эме десем кичирейип калам дегендейчи, мындай басынып калам. Мен мынтип айтсам, бул мен үчүн кыйын, дискомфорт боло берет да сизге. Бирок ошону кылсаңыз, бул аябай керектүү практика да. Эми төртүнчүдөн өзүңүздү сезиңиз. Эгер ушул учурда жашайм десеңиз, өзүңүздү азыркы моментте сезиңиз да. Мен бармын, мисалы, мен кандай сонун адам болуп бармын. Мен деп эле кайталаңыз, кандай жакшынакай адаммын, бактылуумун. Эгер бактылуу жашоону элестетип, негизи өзүңүз кандай болсоңуз ошондой кабыл ала бериңиз да. Кабыл алыңыз. Эгерде өзүңүздү кабыл албасаңыз, жашоо өтө кыйын. Азыркы мүнөттүн жашоосу өтө кыйын. Сизге эгерде өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой кабыл алсаңыз, бул сиздин жашооңузга эле жакшы таасирин тийгизет да. Эми дагы бир негизги бир практиканы айтып кетейин. Негизи эң негизгиси акыл эсти тынчтандырыш керек да. Өзүңүздүн акыл эсиңизди мындай тынч абалга алып келиңиз. Эч нерсеге переживать этпейчи. Мисалы, келечекти ойлоп эле, балдарымга чоңойсом эмне болот, анан кызым чоңойсо эмне болот, азга кеткенде эмне болуп кетет, ал жакын жерде турса делечи, мисалы, кандай жашоосу болуп кетет, эртеги күнү кандай жашоодо жашайт, ушинтип эле кээ бербейчи. Мына ошон үчүн акыл эсти тынчтандырыш керек да. Кандай бир нерсеге алаксынсаңыз болот. Каякта болсоңуз да, эшикте да, үйдө да, мисалы, эгерде ар кандай ойлор келип чырмалып, сарсанаа болуп баштасаңыз эле, сразу мындай практика жүзүндө кылсаңыз болот да. Мисалы, кетип баратканда көчөдө бак дарактардын бүрдөп тургандарын, же болбосо азыр бизде кыш болгону менен Бишкекте жанагындай бактардын жайланышына карап, же болбосо паркта кетип баратып чымчыктардын сайраганын санап жиберип, же болбосо таптакыр эч нерсе жок болсо, автобустан деле ойлоруңуз кетип калса, же болбосо машинада кетип баратканда ар кандай жаман ойлор келе калса, же үйдө турганда деле келе калса, санап деле баштасаңыз болот. 1 2 3 4 5 аларды элестетип, же болбосо букваларды санасаңыз болот. А Б В Г Д деп. Тамаша. Эми бул ар ким ар кандай эмелерди колдонот. Просто мен билген өзүмдүн эмелерим унутуп кала турган. Анан эң жакшысы Хопонопонону баарыңыздар билесиздерби? Мен эң бактылуу адаммын деп аффирмацияларды кылсаңыз деле болот. Ушундай бир нерселерди постоянно колдонсоңуз да болот. Мисалы, көчөдө кетип баратсаңыздар деле, машиналардын шуулдап өткөн үндөрү, машина кебетелер, ой бул мындай машина экен, ал тигиндей машина экен, или кетип бараткан кишилерди деле карап, жакшы экен, мындай жок кылыш керек да. Ошол моментте мени баарын тең бузуп аткан жанагы ар кандай ойлорду чачырандыгы жок кылып салыш керек да. Ар кандай үндөрдү, адамдардын сүйлөгөндөрүн баарына эле көңүл бурса болот да. Баардыгына тең ушул ойду жок кылса болот да. Туура дем алыш керек, тыңшаш керек, өзүңөрдү сезип, жүрөгүңөрдүн иштеп атканын, колуңардын кыймылдап атканын баарын сезиш керек. Демди басып, дем алуу эмени, медитациянын Назгүл Капановна аябай сонун кылып көрсөтүп берди өткөндө. Мына ошолорду кабылдап, үйдө отурганда эгер тынчтык болуп ар кайсы ойго кеткен болсоңуз, ошолорду кылып, баардык паузаны, дем алуунун баардык убактарын баарын сезиңиз да.
ошондо сиз ошол учурду кабыл аласыз да. Унутуп кетип башка ойго кетип калбагандайчы. Кантип азыркы жашоо менен жашайсыз эми. Бул эми мисалы мен сиздерге техникаларды айтып кеттим. Эми кантип ушул азыркы жашоодо жашайсыз? Мурунку келечекти ойлобойчу, мисалы азыркы ушул мүнөттөрдө максатыңызды коюңуз да. Эми сиздерге бир мисалды айтып кетейинчи. Максат, кыял деп баарыбыз кыялданган жакшы көрөбүз баарыбыз деп. Баарыбыздын мээбизде кыял бар. Мындай болсо, мен жашоо мындай дегендей болсо деген кыялданып, кичинекей бала кезибизден эле кыялданчубыз да. Эң сонун мисал бир киши кыялында жакшы эмелер бар экен да, ойлор бар экен. Мисалы, эң биринчи эле ал ойлоп турган, мен келечекте ушундай сонун жумушум болсо, акчаны көп төлөгөн аябай жакшы жумушта иштесем, ушундай акча алып иштесем дейт экен да. Экинчи кыялы, экинчи ою каалоосу да, экинчи каалоосу мындай болчу экен. Аябай жакшы мындай татты кагызга жолугуп ошого үйлөнүп бактылуу жашасам экен депчи. Анан үчүнчү кыялы, менин жашоомдо неме дейт экен да. Менин жашоомдо мындай башка адамдарга бир белгилүү болуп, дүйнө жүзүндө белгилүү болсом экен деген ушундай каалоолору бар экен да. Бирок жашап жүрө берет, бирок эч кандай өзгөрүү жок да. Бир күнү кетип баратса, кара эме кыштын күнү муз болуп жер тайгак. Анан эме бир белгилүү бир фирмадан ушундай собеседование чакырат экен да. Анан собеседованияга баратып, аябай шашып, сүйүнгөндөн, ушунчалык сонун фирма экен, ошого шашып баратып, ошонун кире беришинде, жакын жеринде, эшигинин алдында тайгаланып кетип, бир мындай возрасттагы адам тайгаланып жыгылып калат дагы, жыгылып кетет экен да, жанынан өтүп баратып деп карайт да, ал киши болсо мындай колун сунуп мага жардам берип койсун дегендей кылып колун сунат экен да. Ал киши болсо карабай эле кирип кетип калат. Анткени ал собеседованияга аябай шашып бараткан. Кирип кеткенден кийин ал жерден алыны жумушка баардык эмелерин менен собеседование кылышат да, бирок алышпайт да, жумушка албай коюшат. Анан деп болбой калды деп кетип калат. Анан бир күнү болсо жайдын күнү, аябай баар күн ачык, бажырайып, кечке жуук, көгүн талаш кетип баратса эле, бир жерде сонун бир спектакль коюп башташтыр эле, чогуу элечи барса ушундай сонун спектакль коюп беришет да, сценка. Ошонун аябай сонун болот, баардыгы деп кол чабышат, ушунчалык жакшы экен депчи. Бирок аз эле адам топтолот, анан кийин ал киши болсо башка кишилер сыяктуу бүткөндөн кийин кол чабып коюп, анан ары басып кетип баратат да. Кетип баратса аркасынан бирөө кармайт депчи. Анан бурулса, ошол сценкада аткарган картаң кемпирдин ролун аткарган, мындай келбети ушундай клоунга окшогон бир картаң, бир күлдүргөн актёрдун ролун аткарган главный ролдогу бирөө экен да. Ошол кармайт ийинен. Кармап анан бурулса, сизге спектакльбиз жактыбы деп сурайт да, десе деп сүйлөшөйүн дейт экен да, кандай оюңуз бар десе, деп алып эчтеке жооп бербей кетип калат экен да. Мындай брыз кибайт этипчи, эмне деп койду эле, мындай жактырбай кетип калат экен да. Анан кетип калгандан кийин үйүнө келип ошо кетип калат, ошо менен өтүп кетет. Анан дагы бир күнү жүрсө, досунун туулган күнүнө барат, туулган күнүнө досу менен отуруп, анан кечке жуук үйүн көздөй жөнөйт да. Чарчап уже барып эле ваннага түшүп, эс алып туруп эле уктайын деп ойлойт да. Келатса эле жааган чачын болуп аткан убакта өз ал жашаган подъездин жанында скамейкада бир аял үй бүлөсүндө бир кайгылуу нерсе болуп, ошого аябай мындай ыйлап, үнүн чыгарбай акырын ыйлап аткан болот да. Анан тиги кишиге ушундай мен жакыным каза болуп калды деп айтып сүйлөшүп, мындай эме күтөт да, мындай внимание, же болбосо ошол кишинин мындай мамилесин күтөт да. Бирок тигил аялды карап, мындай
Андан көрө үйгө барып өзүмдү жуунуп тазаланып тиги эс алып жатпаймынбы деп аялга көңүл бурбай сүйлөшөйүн десе көңүл бурбай кетип калат да, кирип кетет. Ошону менен баягы адамдын жашоолору өтө берет, анан кийин бул дүйнөдөн аркы дүйнөгө кетет да. Аркы дүйнөгө барып алып, анан ойлонот экен да. Жанына эме басып келет экен. Эмне деп баягы колдоочусу келет экен да. Периштелер келип, өзүн колдогон периште келип, жанына отуруп, нүкө качаться деп качеледе отурат да. Анан эмне болду? Мен ушундай жакшы жашоодо жашадым. Бирок эч бир каалаган өзүмдүн каалоолорум аткарылбай калды. Эмнеге ушундай? Мен ушинтип эч кандай каалоом аткарылбастан бул дүйнөдөн өтүп кеттим дейт да. Десе, анан периште айтат, сага баардык нерсе бар болгон дейт да. Билесиңби, эсиңдеби баягы немеден жыгылып кеткен, чоң фирмага собеседование баратып жыгылып кеткен улгайып калган адамдын эсиңде барбы дейт. Ооба десе, мына ошол улгайып калган адам ошол фирманын башчысы болчу дейт да. Эмне үчүн сен ошого колуңду берген жоксуң? Эгерде колуңду бергенде сенин ушундай сонун карьераң көтөрүлүп, ушундай сонун жумушту иштеп, айлыгы көп болгон акчалуу немеде фирмада иштемексиң дейт да. Ошон үчүн сени албай койгон адамдар дейт да. Экинчи мүмкүнчүлүк эсиңдеби дейт. Ушундай спектакльди көрүп, ошол жерде баягы картаң эменин кемпирдин ролун аткарган ошол сулуу кыз эле дейт да. Сени жактырып калып, ошол сени менен сүйлөшөйүн деп кайрылган эле. Сен болсо аны мындай жактырбай кетип калгансың дейт. Эгерде ошол менен сүйлөшүп неметкенде бактылуу үй бүлөдө болуп, бактылуу сулуу кыз менен жашамаксың дейт. Үчүнчү каалооңо дагы сага ушундай аял ыйлап отурганда скамейкада сен карабай кетип каласың. Ошол аял белгилүү жазуучу болчу дейт да. Үй бүлөлүк бир кыйынчылык болгон, ошону сен менен бөлүшкүсү келген. Сен ошого көңүл бурбай карабай кетип калдың. Эгерде ошого көңүл буруп сүйлөшкөнүңдө, ал сенин ушундай кыйынчылык абалда жардам бергениңди эстеп, ушундай сонун повесть, белгилүү бир эмен жазмак дагы китеп чыгарып, ошо сен дүйнөгө таанылмаксың дейт да. Мына ошонун баарын угуп отуруп, анан кийин ошондо өкүнөт экен да. Анан эми көрдүңүздөрбү, мындан эмнени байкайбыз? Бул жашоо ошол адам өзүнүн жашоосунда эч нерсени байкабай өтүп кеткен да. Анан экинчиден, сиздер эмне деп ойлойсуздар? Бул адамда кандай минус болгон? Же болбосо эмнеге кандай өзүнүн жашоосуна берилген мүмкүнчүлүктү кармай алган эмес да. Ошол мүнөттөрдө, ошол нерсе убактарда болуп аткан жашоосун кармай алган эмес. Экинчиден, бул кыялын максатка айландырып, ошонун үстүндө ошол максатын байкаган эмес да. Жөн эле ойлоп кыялданып койгон, ошол бойдо калып калган да. Муну жашоодо колдонуш керек эле да. Ыраазычылык болгон эмес дейт. Ооба, чындыгында ыраазычылык болгон эмес. Адамдарга баягы биз баарына тең жыгылып кеткен адам болсо деле жардам бергенге даярбыз, бирок ошол көңүлүбүз ошол моментте, ошол учурда жашоону байкабай калганбыз да, байкабай калабыз көбүс. Демек биз ар бир мүнөттөрдө, ар бир мүнөттөрдө бактылык сезген эмес, ошол жашоосун сезип жашаган эмес да. Жашоодо бүт баардык нерсе болот. Ооба, эгосы чоң болгон. Эң сонун эже Гүлүп ажы туптуура айтасыз. Эгосы чоң болгон, кайдыгерлик, өзүм дегени менен бирок эч качан ошол кыялданган кыялдарына жеткен эмес. Ал жашоодо ошол моменттерди байкаган эмес, көргөн эмес да. Ошентип жашоосу өтүп кеткен экен да. Ошон үчүн айтат элем да. Сиз бул жашоодо эмнени каалайсыз? Ошол үчүн азыр ушул мүнөттөрдө эмне аракеттерди кыласыз? Мына ошонун баарын тең сиз эмне кыласыз?
тизмелейсиз. Бул ошол сиздин күнүмдүк жашооңуздун азыркы мүнөттөгү бүгүнкү күндөгү жашооңуздун пландаштырып алыңыз да. Ар бир нерсени өзүн таанып билген эмес. Эң сонун айтасыз. Рая эже өзүн таанып алган чындыгында. Чындыгы максатыңыздын планын түзүп алыш керек. Ар бир адам эмнени каалайт, ошону максат кылып түзүп алыш керек экен. Ушунда мен дайыма айтам. Монти жөнүндөгүчү аңгемени билесиздерби? Бул жерде катышкандар билсе керек, муну айтып бергем. Ошол Монти деген 16 жаштагы бала болот да. Ал мектепте окуп жүргөндө мугалим 16 жашка чыккан кезде, ошондо 8-классты бүткөн бала экен да. Баарыңар өзүңөрдүн максатыңарды жазгыла дейт да. Эмне каалооңор бар, келечекте ким болгуңар келет, ошол жөнүндө, келечекте кандай жашоодо жашагыңар келет, ошол жөнүндө жазгыла дейт. Анан баардыгы сочинение жазышат да, үйүнө барып. 2 күн ойлонуп жүргөн жазат. Жазган сочинениясында 4000 метр квадраттык үйлүү болом дейт да, ранчо болот дейт. 200 акр деп коет, эми жанагы 7 сотка менен бөлчүлө го бурда. Ошол сыяктуу бөлүнгөн квадрат. Чоң территория болот дейт да. Аякта конюшня деп коет, эмне аткана, уйкана, малкана дегендердин баары бар. Кайсы жеринде жаныбарлар, каяктын баары, бактарактар, жол ошол ранчого бараткан. Ошол территориясынан бери бүт баарын жазып чыгат. Анан жазганда 7 барак болот да сочинениясы. 7 баракты толтурат. Болгон отидо деп коет, эми башынан аягына чейин бүт жазмак тургай, даже сүрөтүн тартат ранчонун. Квадрат формасындагы ранчонун сүрөтүн. Анан ошол сүрөттүн ичинде жолу каяктан каяка чейин салынган, кандай жол, кандай бактарактар орнотулат, кандай үй, чоңдугу кандай, ичинде эмнелер бар, ушунчалык 4000 квадрат метр аябай чоң ранчо болот да. Даже эс алуучу жайдай болот. Ошонун баарын сүрөтүн тартып ушунчалык бир эмоция менен тартат дагы, сүйүнөт. Баягы 7 барак сочинениянын эртеси күнү мугалимине алып барып берет да. Сүйүнүп алып барып берсе, 2 күн ошол мугалим текшерип чыгат баарын тең. Анан кийинки күнү сабакта баягы сочиненияны көтөрүп келип баарына таратып берет. Анан Монти ашса эле, Монтиге да сочинениясын колуна карматып, сабактан кийин мага кел дейт да. Анан Монти ашса эле аябай чоң кызыл эме менен, ручка менен 2-ни коюп коюптур да. Эмне болду деп сарсаноо болуп, сочинениясын көтөрүп алып сабактан кийин барат класс жетекчисине. Анан класс жетекчиси карап туруп айтат экен да. Сен өзүң кедейдин баласы болсоң, анан бул карачы ушунчага сен ушундай ранчону кантип аласың? Сенин колуңан ал келбейт. Бул деген канча акча керек муну сатып алыш үчүн, или муну түзүш үчүн. Сенде андай акча жок да дейт. Ана бала тип карап, ой, акча жок, кедейдин баласымын дегенси чыкпайт да. Деп дегенде сочинение колуна кармат. Бул сенин колуңан келбейт. Ону алгындың дагы үйгө барып кайра башка сочинение жазып кел дейт. Үйүнө барып ойлонот, эчтеке жаза албайт, менин эч нерсе келбейт. Анын болгон кыялым бар, ошол болчу да. Ошону кагазга түшүндүрүп берди эле. Анан атасына барат, атасынан жардам сурайт. Атасы, жок, мен ага жардам бере албайм, себеби бул сенин каалооң, сенин максатың. Мен сенин кандай каалооң бар экенин билбейм дейт да. Ошондуктан өзүң чеч муну, өзүң жаз дейт. Анан бала ойлонуп эчтеке өзгөртө албайт дагы. Баягы сочинениени көтөрүп алып кайра эртеси күнү 2 күндөн кийин кайра барат эжесине. Анан эжесине берип туруп айтат экен. Сочинениени берип туруп айтат да. Ал бул койгон экиңизди койсоңуз, коюңуз, алыңыз ушул сочиненияны. Бирок мен алыңыз, бирок мен сочинениямды дагы жазылган каалоом бул өзүмдө кала берет дейт да. Бул максатым мен өзүмдө кала берет дейт. Деп кетип калат да. Ошондон кийин мына ушинтип кетип калат деп айтып берип
ошол менмин дейт да. Ошол бала менмин деп айтып берип атса, отурган баардыгы окуучулар болот. Ошол окуучуларга ошол өзүнүн жашоосунда кантип ушундай ийгиликтүү инсан болгонун, кантип ушундай ойлогон максатына жеткенин айтып берет. Мына силер азыр отурган ранчо бул 4000 метр квадрат. Силер келген ранчонун территориясы 200 акр. Мына ушунчалык чоң территорияда. Мына менин ушул сочинениемде жазылган баардык айтылган нерселердин баары ушул жерде турат дейт да. Анан мен жазган сочинение мынакей рамкага салып бул жерге илип койгом деп өзүнүн сочинениясын, ошол кезде сочинениясын рамкага салып туруп анан илип койгон болот да. Ошонун баарын айтып берипсе, бир убакта айтып берип анан айтат да, ошол класс жетекчим менин 2 жыл бурун ушул ранчого балдарды лагерге алып келген дейт да. Лагерге алып келип, анан кийин ошондо Монтиге аябай ыраазычылык билдирет да. Монти айтат, ошол кезде жазган сочинение ушунчалык буга Монтиге ушунчалык бир сонун эме берген да, мотивация берген. Ошону көздөп мен ушуну кылам, ушуну аткарам деп ар бир жайланышкан бүт баардык ранчонун бөлүктөрүнүн баары тең ошол ойдогудай сочинение жазылгандай болот да. Анан ошол класс жетекчиси айтат экен да, сен мени кечирип кой, мен сага аябай ыраазымын дейт. Анан эмнеге дегенде, өзүңдүн кыялыңды, максатыңды эч кимге бербей өзүң да алып калгансың. Мен канча балдардын кыял максаттарын жок кылгам дейт да, жок кылгам. Мен ошол үчүн аябай күнөөлүүмүн дейт да. Көрдүңүздөрбү, эгерде чыныгы сиздерде коюлган алдыңыздарда бир максатыңыздар болсо, тамагыма бирдеме туруп калгандай, максатыңар болсо, ошону эч качан эч ким ала албайт да. Эгерде сиздин каалооңуз ошончолук күчтүү болсо. Ар бир адамдын өзүнүн алдына койгон максаты бар. Ошол максатты туура так коюп алышыбыз керек да. Биздин эң биринчи жашоодогу эмне максат менен жашайсыз? Эртеңки күнүңүз көңүлдүү өтөөрү ошол максатыңызга байланыштуу да. Кандай максат коесуз, кандай кыялданып атасыз, ошону кагазга түшүрүп, оддо жазып чыгышыбыз керек да биз. Бул жашоодо эмнени каалайсыз? Ошон үчүн ар кандай аракеттерди бүгүн азыркы учурдан мүнөттөн баштап тактап түшүнүп алыңыз да. Ошол максатка баратканыңыз үчүн мына ушул күндө, ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда жашап атасыз да. Келечекке максат койгонсуз, бирок ошонун үстүнөн иштеш үчүн ушул азыркы мүнөттөрдө сиздин кыймыл аракетиңизден көз каранды. Ар бир мүнөттөгү кыймыл аракетиңизден. Ошого карата сиз бүгүнкү күнгө эмне түздүңүз, азыркы күнгө, азыркы саатка, азыркы мүнөткө эмне түздүңүз, жашоо планын түздүңүз. Же болбосо расписание, ошол күнүмдүк расписанияны түзүп алдыңыз. Мына ошого ошондон баштап аракет кыласыз да. Көп адамдардын ийгиликке жетпей калган бул максаты жоктугунан да. Жанагы мен айтып берген мисалдагы адам бул максаты бар, кыялы бар, бирок максатка айланган эмес да. Максат бул адамдардан, биз адамдар жаныбарлардан максатыбыз менен айырмаланабыз. Же болбосо бул жашообуздун маңызы. Биз ошол жашообуздун маңызына аракет кылып жашайбыз да. Кимдир бирөө балким үй алгысы келет, же болбосо кээ бир адамдар алыс мамлекеттерге эс алып келиши мүмкүн. Космоско учкунга келеби, балким космоско учуп барып келип космосту көргүңүздөр келеби. Кээ бириңиздерде мисалы кызыктуу жерлерге баргыңыздар келеби. Бүт оддо пландаштырып жазып чыгыш керек экен. Ошол максат сизде алдыга тартып туруш керек да. Сизге мотивация ошол да, эң негизги мотивация. Эмне максатыңыз болсо, сизге ошол дем күч берет да.
бул эмне деп коебуз, адамдардын өзүнө көз каранды. Максатка баардыгы умтулушат, бирок баары эле жетпейт. Эмне үчүн? Баягы сила воли деп коет го, күчтүүлөр жетет. Күчтүүлөр деген кандай? Ошол максаттын үстүндө иштеген адамдар, өзүнүн үстүнөн иштеген адамдар. Булар чындыгында күчтүү адамдар да. Ал жук адамдар дайыма тоскоолдуктарды көрө берет да. Анан кийин максат койгон болсоң сөзсүз ишке ашат негизи. Ооба, план талчок болот, туура айтасыз. Ар бир адамда негизи ар бир мүнөттү элестетип жашашыбыз керек да. Эле ушул мүнөттөрдө ыраазы болуп жашашыбыз керек. Ошол ар бир мүнөтүңүз туура максатка багытталат да. Каалоо, эмнени каалаган болсоңуз, ошону аткарганга сиз эмне кыласыз? Кадамдарды баштайсыз да. Ошон үчүн ар бир мүнөтүбүзгө ыраазы болуп жашайлы, ар бир мүнөтүбүзгө, ар бир секундубузга, азыркы өткөрүп аткан мүнөттөрүбүзгө ыраазы бололук. Көп убакта адамдар күнүмдүк түйшүктөр менен эле алаксыз отуруп, өзүнүн азыркы убактагы жашоосун, ушул моментти унутуп коюшат да. Унутуп коюшат. Негизи бизде ар бир мүнөт биз үчүн баалуу, барктуу. Ошондуктан текке кетирбейсиз. Эмнеге фокусту коебуз биз? Биздин жашообузда ошол каалаган максатка фокусту коебуз да. Ошол менен эле кете бересиз, иштей бересиз. Ошол эмнеге фокус койсок, ошол көбүнчө ошол нерсе баягы ошол нерсеге жетебиз да. Биздин эмнени каалаган болсоңуз, ошол фокус ошондо болуш керек да. Анын үстүнө сизге жагыш керек ошол фокус койгон койгон максатыңыз сизге жагыш керек да. Анан мындай чыныгы тирүү деп коечу, мындай живой деп коет го, кызыгуу болуш керек ошол максатыңызга. Эң ушул адамдарды ушул каалаган максатына жеткирбеген нерсе эмне? Эң биринчи кандай ойлойсуздар? Максатка жеткирбеген сиздерди артка тарткан нерсе эмне эң биринчи? Бул жалкоолук экен да. Жалкоолук. Бат эле диванга барып жатсаңыз, тургуңуз келбей калат го. Жумшак диванда, ой, жумшак деп эс алып тургуңуз келбей калат да. Жалкоолук эмне? Туура айтасыз Бегайым. Эжеке, жалкоолук бул көнүмүш адатка айланып калат да. Мисалы, зона комфортта болуп калат. Сиздин комфортный жаткан, ыңгайлуу жериңиз болуп калат да. Экинчи негизги нерсе коркуу сезимдер дейт. Туура. Экинчи негизги нерсе бул эртеңки күнгө калтыруу. Азыр кыла турган жумушту биз эртеңке калтыра берсе, муну бүгүн кылбайлы коеюн, эми эртең кылайынчы. Жетишем дагы депчи. Ооба. Туура айтасыз, коркуу сезимдер, ооба, коркуп кылбай коебуз да. Жалкоолук ошол кылына турган ишти биз көпчүлүгүбүз эртеңке жылдыра беребиз да. Ой, муну эртең кылайынчы, бул эртең боло турган нерсе болот мага. Сиздерге бериле турган менин тапшырмам айтып коеюн. Баарыңыздарда коюлган максатыңыздар бар. Бул максат канаты жок куштай дейт го, максаты жок адам канаты жок куштай дейт. Ошондуктан максатты сөзсүз коюш керекпиз да. Эмнени каалайсыздар, бул сиздин эле максатыңыз. Мисалы, Монча айткандай, бул менин максатым, бул мен үчүн. Ошондуктан мен максатымды өзүмдө калтырам, өзүмө калат деп айткан экен да. Ошол сыяктуу сиздер дагы максатыңыздар өзүңүздөр үчүн, башка бирөө эмес, мен үчүн эмес, балаңыз үчүн эмес, апаңыз үчүн эмес, тууганыңыз үчүн эмес, же күйөөңүз үчүн эмес, бул только сиздин гана максатыңыз да. Такыр бүгүнкү кылып турган ишти эртең кылам деп эртеңке калтырбаңыз да, бүгүн бүтүрүңүз ошол ишти. Анан өзүңүзгө
ошо напоминание кылып жазып коебуз. Күнүгө эмне максатыңыз бар, ошону маңдайыңызга илип коюп, ошол күнүгү максатыңызды өзүңүзгө эскертип туруңуз. Мен эмне максат менен иштеп атам депчи. Баары колуңуздан келет. Өтө сонун адамдарсыздар, баарыңыздар ийгиликтүү инсансыздар. Ар бириңиздерден колуңуздан келет да. Кээ бир биз моореке булчуңдарыбызды өзүбүз күнүгө упражненияларды кылып, же болбосо баргандай движенияларды кылып, физикалык абалыбызды жакшыртууга аракет кылып отуруп, биз кандай кыймылга өсөбүз, ошол сыяктуу эле ар бир адам ушул процессте, кылынып аткан иш процессинде гана аң сезимде өсөт. Алуучу нерселер дагы ошол кыймыл аракет менен алат да. Любой адам сөзсүз кыймылда ийгиликтүү өз жашоосун өзү өткөрө алат. Акыл сыяктуу эле мындай биздин телобуз кандай өсөт, мисалы кичинекей баладан баштап чоң адамга чейин болуп чоңоюп өсөбүз. Вот ошол сыяктуу биздин аң сезимибиз, мээбиз да ошого жараша өсөт да. Улам чоңойгон сайын мээбиздин дагы иштеши жакшырат, чоңоет мээбиз да дегендейчи, мындай аң сезимибиз өсө баштайт. Биздин телобуз кандай өссө, аң сезимибиз да ошондой өсөт. Демек бүгүндөн баштап денеңиз эле сиздин ой жүгүртүүңүз кандай болсо, ошоnuңуз өсүп отуруп, аябай сонун адамга айланасыз да. Баардык жашообуздун ар бир мүнөттөрүн биз өзүбүздүн эмебизге ардашыбыз керек. Азыркы здесь и сейчас деп коет го. Мурда мен башында түшүнчү эмесмин. Что здесь сейчас деген ушул эле да, бул азыркы мүнөттөрдө мына жүрбөйбү деп коюп мындай көңүл бурбап турдум да. Көрсө чындыгында ушул моменттен баштап өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз алга жылдырганга только өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз бар экен да. Башка бирөө кылып бербейт экен, башка бирөө сиз үчүн ойлоп бербейт экен, башка бирөө сиз үчүн жасап бербейт экен да. Чындыгында ар бир адам өзү үчүн экен да. Чынында ошондой. Акчага кайсыл учурда келет? Качан сиз даяр болгондо, качан сиз даяр болгондо сизге келет. Ал даяр болгон эмне? Сиз өзүңүз кыймыл аракет. Алманы деле тиштеп туруп анан чайнап жебесеңиз, сиздин ашказаныңызга түп-түз эле кирип кетпейт да. Сиз эмне кыласыз? Өзүңүздү тойгузуш үчүн өзүңүз алманы тиштеп жеп эме кыласыз. Тамак ичип атканда да сиз өзүңүздүн кыймыл аракетиңиз менен жетесиз ошол курсагыңызды тойгузганга. Тамакты жасаш үчүн да дайыма кыймыл аракет кылып, кууруп, суусун коюп, тамагыңызды жасайсыз. Баардык нерсеге адамдын өзүнүн аракети керек да. Сиздин максатыңыз сизге гана керек. Ошондуктан өз максатыңызды сөзсүз түрдө тактап, дайындап, жазып илип алыңыз да. Максатты көргөндө сиз баягы канаты жок эле учуп кеткен куштай болуп каласыз. Көрдүңүзбү? Максатыңыз менен ойлонуп отуруп, тим эле ушунчалык жетпеген жерге жетсе болот экен да. Ошол Монти көрдүңүздөрбү? Чоң акчасы жок болсо дагы ошол каалоосун кагазга түшүрүп, бүт элестетип, ошону эмне кылган? Үстүндө иштеген. Чоңоюп окууну бүткөндөн баштап ошол каалаган максаты бул сүрөттөлүп маңдайында элестеп турат. Ошондуктан ал ошонун үстүндө күндө кыймыл аракетте болгон да. Ар бириңиздерге айтат элем, баарыңыздар эң сонун ийгиликтүү адамдарсыздар. Ушул бизде барго тартылуу күчү бар дегендей, доброе притягивает добро дейт го. Же болбосо эмнени кааласаңыз ошону сиз тартып аласыз да. Өзүңүздүн көңүлүңүздө, жүгүрөгүңүздүн түпкүрүндө тартып аласыз. Демек, баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Мен менен бир эфирде болгонуңуздар үчүн өтө чоң ыраазычылык. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бактылуулукту каалайм. Каалаган ой максаттарыңыздардын баардыгы орундалсын. Ишиңиздерге дайыма ийгилик болсун. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Баарыңыздарга бактылуулук каалайм.
күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Рахмат сиздерге көңүл бурган